ушул жерге чакырып, биз менен жолугушуп кеттиңиз деген ушул жыйынды, ушул жолугушууну уюштурган азаматтарга чын дилден ыраазычылык айтып койгум келет. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жана бир аз отуруп сүйлөшүп атканда айтты. Бизге эзели киши келип жолугушпайт. Сиз Москвада, Россияда аябай көп жолугушасыз. Эмне үчүн бизге келбейсиз деген суроону койдум. Мен айтып атам, мен чакырбаган жерге басып да барбайм. Мени чакырса келем. Чакырбаса барбайм. Чет мамлекеттерге эмес, Кыргызстандын ичинде президенттикке талапкерлигимди койгондо дагы ушундай жарыя кылгам. Мен барбайм. Кыргызстанды кыдырбайм. Себеби мен айтпаган сөз калган жок. Мен жооп бербеген суроо калган жок. Менин өзүмө караганда, менин Кыргыз мамлекети үчүн, Кыргыз эли үчүн күйгөн азаматтар көбүрөөк билет. Мен кээде көчөгө чыгып өзүм сурагым келет бирөөлөргө барып. Мен бүгүн кандай уктадым деп. Мага кандай түш кирди деп. Себеби мен үчүн баары жооп бере берет. Журналисттер баарын билишет. Эл да билет. Ушунчалык көп билет. Кээде өзүм таң калам, чын эле ушул мен бекенмин дегендей кылып. Мына азыр кече Павлодарда жолугушуу өткөрдүк. Ал жерде дагы биздин мекендештер жыйналып чакырышты. Москвада жыйын өткөрүп атсак түз эфирден көрөт экенсиздер, э? Түз эфирден, YouTube'дан, интернеттен көрөт экенсиздер. Анан айтабыз дейт, эмне ал жака бара берет дагы бизге келбейт деп. Ким чакырды бул жака мени? Москвадагы биздин азаматтар, биздин мекендештер аябагандай күчтүү актив. Алар өтө Кыргызстан турмушуна кайдыгер эмес азаматтар. 300 000 кол жыйналса, Кыргыз конституциясын өзгөртүү киргизет элек деп айтсам, кайрылсам, метродон метрого чуркап жүрүшүп, ошол Москвадагы азаматтарга мен таазим этем. Екатеринбургдагы азаматтарга таазим этем. 200 000 киши кол жыйнады. 200 000 кишиге кол койдурушту. Астана эми бизге бир тууган, кыргыз казак бир тууган, бир куштун эки канаты дейт. Аман эле боло айланайын да. Уктаган эле бойдон жатабыз го. Уктап эле жатабыз. Уктап, бир аз курсагыбыз ачса туруп, чайды ичип алабыз да, кайра уктайбыз, кайра жатабыз. Анан машинада мага суроо берип атат. Мен азыр да байкадым да, тажрыйбанын жоктугу, момундай жыйындардын өтпөгөнүнүн жоктугун ушунан байкадым. Gelip bir koyum çay içip alın istedi. Çay içe durgan yer başka jakta eкен, kona turgan yer başka jakta eкен, jыйын öte turgan yer başka jakta eкен. Kantip үлгүрөсүн айланайын. Кантип жетишебиз биз ага. Мына натыйжада мен сиздердин алдыңыздарда көтөрүп келген костюмумду кие албай ушундай болуп жыйын өткөрүп. Биз серкек болушубуз керек. Биз сезимтал болушубуз керек. Анан айтат, аттарын айтпай эле коюн, каттуу тийбесин. Эл, улут канчалык сабатсыз болсо, ал ошончолук таарын чак болот экен. Канчалык көптү окуган болсо, канчалык көптү түшүнгөн болсо, ал таарыныч сезимдерден бийик болот экен. Таарынып калбаңыздар, мен сиздерден сурамам, өтүнөм. Кыргызстан өсүп кетсе, биз дагы барат элек деди бир жигит. Мен ал жигитке карап туруп айттым, ким өстүрөт? Ким көтөрөт Кыргызстанды? Кандай дейсиңер азаматтар? Жигиттер, мен ачып айтам, мени кечиресиздер. Себеби мен мекенди ушунчалык деңгээлде сүйөм. Мен улутту сүйөм. Мен мамлекетимди сүйөм. Мен элимди сүйөм. Ошондуктан каттуу айтам, мени кечирип койгула. Каттуу айтып, бир кандайдыр бир жолго түшкөнгө аракет жасайбыз. Сыртта жүрсөк биз, тепсе темир үзө турган азаматтар, жигиттер, жериңди элиңди бирөө көтөрүп береби? Көтөрүп анан кийин гүлдөгөндөн кийин сени чакырабы? Келеби деп. Ким кандай дейсиздер? Мен аябай таң калтырды ушул сөз. Кыргызстан өнүксө биз дагы барат элек. Ой айнанып кетейин, садагым кетейин. Бул кандай деген үмүт да, кандай деген тилек.
Kırgızстан'dan çıkpay жашаса болобу? Мен сиздерге 1000 жолу кыйкырам, болот. Башка жерде тапканды Кыргызстанда тапса болобу? 1000 жолу кыйкырам, болот. Неге? Мына өткөн 1 жылдын ичинде аймакты өнүктүрөм деген азамат жарлык тагып, аймакты өнүктүргөнчө Кыргызстандан 220 000 киши чыгып кетти. Мына өнүккөн аймагыбыз эми. Ошол эле учурда идиш бош калбайт экен. Бошогон идишке бирдеме куюлат экен. Ошол эле учурда 1 жылга жетпеген мезгилдин ичинде 225 000 Өзбекстандын жаранын Кыргызстанга туруктуу жашоого көчүп кирди. Аман болайлы, жүрө бер. Намдын жумшагын, сүттүн арзанын, эттин таттуусун издеп жүрө бер. Эртең кайда барасың? Эртең мамлекетиңди таба аласыңбы? Ошол мамлекетиң сага таандык болобу? Сен бул жакта жүр садака. Кандай дейсиздер? Эмне дейсиздер? Эмне үчүн биз ошол жерден иштеп тамак таба албайбыз, акча таба албайбыз? Эмне үчүн бөтөн жактан келгендер Кыргызстанда гүлдөп байып атат садакалар? Эмне үчүн? Жок дегенде Бишкекте жөө адамдар жүрчү жерлерди дагы ташты дагы Кытай басып атпайбы? Кыргыз таш баса албайсыңбы? Эмне үчүн ушундай? Улуттун кайгысы ушул жерде жатат. Улуттун кайгысы. Мени кечиресиздер. Айрыкча жакшы кезиңиздерде келип калганыңызда, мен ачык айтам, кечирип койгула, биринчи кезекте ата-энеден качып келгендер бар. Кечириңиздер мени. Кантип эле ата-энеден качып келгендер? Ата-энеден качып келгендер бар. Ал жерден жумуш таппай атам деген эмне үчүн Бишкекке барып, ата-энеден качып. Бишкекке барып, багайын деп Бишкекке барып, мен жооп берем аягында. Жооп бербейли. Отурсаңар жөнүндө. Бишкекке барып, карап көрүңүздөр. Көчөдө кимдер басып жүрөт дагы, кимдер толуп атат. Караңыздар. Кимдер басып, кимдер толуп атканын көрүңүздөр. Турусбеков көчөсүндө басып көрүңүздөр. Индус менен Пакистан толду. Бүтүндөй башка жерлерде барып көрүңүздөр. Ким толуп атат? Көзүбүз ачык го, көрүп атабыз го. Ата-энеден качып келди дегенди, иним мен азыр айттым. Сабатсыз адам көп таарынчаак болот деп. Өзүңүзгө албаңыз. Мен сиз деп айткан жокмун. Ата-энеден качып жүргөндөр толтура. Тойдон качып жүргөндөр андан көп. Күз башталды, Бишкекке толот. Эмнеге жүрөсүң? Тойдон качып жүрөм. Ким кыйнап атат сени тойго? Bir ayda болбогон жерде 15 жерге тойго чакырат, ар бир тойго бирден коз жетелеп барып, мен кайдан табам аны деп безилдеп качып жүрөм. Аны кыйнаган ким? Кошнасы. Кыйнаган ким? Тууганы. Кыйнаган ким? Досу. Мен бир сөз сүйлөгөндөн кийин чыдап туруп угуп туруңуздар, 3 күндөн кийин жетет. 3 күндөн кийин түшүнөсүздөр эмне деген. Убагында түшүнбөйсүздөр. Ата-энеден качып жүрөт дегендин себеби, эгерде бизде бүгүнкү күндө 1 миллионго жакын эл сыртка чыгып кеткен болсо, ошонун дээрлик 30-40% кайра барбайм деп отурат. Эмне үчүн барбайм деп отурат? Биз баралы дейбиз, балдар болбой атат дейт. Балдар кимден качып жүрөт? Чоң ата чоң энесинен качып жүрөт. Эмнеге? Ал жака баргысы келбей атат. Мына кечээ Павлодарда атын айтпайын, бир азамат жигитибиз түшүнтүп айтты. 4 уулум бар, жок дегенде бирөө ошол жерден келин таап, жок дегенде бирөө ошол жерде калчы десем, бирөө да калбайт дейт. Мен качып жүрөм. Эмне үчүн барбайбыз? Бул маселе өтө чоң маселе. Азыр ушул жерде отурганыңыздардын баарыңыздар ичиңиздерде мен менен макул болосуздар. Кыргызстанда Ошто болобу, Жалал Абадта болобу, Баткенде болобу, Чүйдө болобу, аябай көп курулуштар курулуп атат. Курулуштарда иштегендердин дээрлик көпчүлүгү кошмо мамлекеттен келип иштеген азаматтар. Ким жок дейт? Иним тур дагы жок дейчи, андай эмес дейчи. Эмне үчүн?
Бишкектин bir көчөсүндө болбогондо 20 үй тургузулуп атат. Ар биринде 100 киши иштегенде 2000 киши иштеп атат. 2000 кишинин 80%ы кошуна мамлекеттен келгендер иштеп атат. Калп бар. Жок да чейин. Же болбосо Ошко барганда караңыздар. Жалал Абадка, Баткенге барганда чүйдүн тегерегин караңыздар. Эмне деген тамдар салынып атат, жеке менчик тамдар. Ошол там салып аткандын усталардын бүтүндөй баары кошуна мамлекеттен келгендер. Нарындагы курулуп аткан үйлөргө барып көрүңүздөр. Бүтүндөй кошуна мамлекеттен келгендер. Бишкекке барып караңыздар, бүтүндөй ашканаларды кошуна мамлекеттен келгендер. Калп дегилечи, же мен башка дүйнөдө жашап атам. Туура. Башка аламда жашап атам. Улутту сүйсөң менчелик сүйөрсүң. Жерди элди сүйсөң менчелик сүйөрсүң. Эмне үчүн алар иштеп, алар байып атат, алар көкөлөп өсүп атат, алар көбөйүп атат. Сен эмне үчүн ошол жерден жумуш таппай качып жүрөсүң деп атат. Не болду? Мен айылга барам. Биздин көчөдө 3 жаңы там салып атышыптыр. Ошо сиздер айткандай, Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн, Америкада, Кореяда, Түркияда жүргөн кыргыздар акча салып там куруп атат. Аталарын үйүн оңдоп атат, тургузуп атат, 2 кабат, 3 кабат кылып. Кудай жалгасын. 1000 жолу рахмат, ыраазычылык билдирем. Бирок иштеп аткан усталарды карасам, бүтүндөй кошуна мамлекеттен келгендер. Менин классташтарым эмне кылып жүрөт, менин жолдошторум эмне кылып жүрөт, менин айылдаштарым эмне кылып жүрөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер, менден жакшыраак билесиздер. Мен ушуга буйуп атам. Эми бир сөз. Сиздер ушул жерде бир киши айта алсаңыздар, колуңузду көтөрүңүздөр. Биздин ушул соңку 100 жыл дейбиз, 200 жыл дейбиз, өткөн тарыхыбызда улутум деп, мамлекетим деп, элим деп, жерим деп күйүп кеткен азаматтардын бирөөсүн айтыңыздарчы, тирүү кезинде жыргап жашаган деп. Бирөөсүн эстесеңиз айтыңыздар. Кыргызстанда элим, жерим деп өтүп кеткен азаматтардын бирөөнү айтыңдарчы, тирүү кезинде жыргаган ушул. Бирөөнү айтыңдар, жок дегенде бирөө. Барбы ошондой? Жокпу эмне үчүн? Себеп тирүү кезинде инем сыйлабайбыз. Көз өтүш керек. Өткөндөн кийин алакандай ташты көтөрүп алып барып, колубуздун коштоосу менен боздогун кыйып жүрбүз биз. Кандай дейсиздер? Кылымда бир келчүлө, эми мындай киши келбейт го деп. Эмнеге? Мына ушул мамлекет деп кеткен Разаковду алып көргүлө. Дүйнөгө тааныкты деген Чыңгызды алып карагыла. Бүтүндөй бүгүнкү күнгө чейин мактанып сыймыктанып жүргөн Рыспайды, Абдыкадыровдун турмушун карап көргүлө. Бардыгын карагыла. Мен баарыңыздар ушул жерде отурганыңыздар, атасыздар, энесиздер, кошунаңыздардын балдарын урушпайсыздар. Кандай дейсиздер, Кошунанын баласын урушпайсыздар. Өзүңдүн балаңды урушасың. Себеп өзүңдүн балаңды адам болсун деп урушасың да энелер, туурабы? Ошондуктан мен каттуу айтам, мен ачуу айтам. Мен кээ бир азаматтардай болуп, улак чаптырып, топ чаптырып, той берип, концерт коюп келбейм. Мына ушуну биз так билишибиз керек, ачык билишибиз керек. Анан эми менин укугум бар деген кыймылды түзгөнбүз. Мен макул эмесмин деген кыймылды түзгөнбүз. Россиядагы, айрыкча Россиядагы жүргөн кыргыздар. Менин үмүтүм ошол Россиядагы жүргөн биздин жигиттердин, кыздардын колунда. Кыргызстанды өзгөртсө ошолор өзгөртөт. Эмнеге? Себеп алар кайдыгер боло албайт. Алар күйүп жанып атат мамлекет үчүн. Алар жыйын өткөрүп атат. Алар уюм түзүшүп атат. Мына жерде отурган биздин кыргыз азаматтардын адамдык укугун, конституциялык укуктарын тебелеп тепсек, өткөн шайлоодо сиздерди катыштырбай койгон. Катыштырса дагы барбайбыз биз. Себеп суук болуп атат дейбиз, жамгыр жаап атат дейбиз. Сиз эмес, башкасы ошондой. Мен ошондоймун. Мен ошондоймун. Жамгыр жаап атса барбай коем. Жатып уктайм. Алыс экен дейм бара турган жер.
Сиздер баарыңыздар барасыздар, туруп алып, таң эртең жуунуп таранып. Мен барбайм. Айтасыздар азыр, тартип болсо жакшы болмок деп. Мен 25 жылдан бери өмүрүм сиздердин көз алдыңыздарда өтүп атат. Кече Павлодарда суроо берип атат. Сиздин алдыңызга койгон максатыңыз эмне дейт? Мен айтам, Кыргызстанда биздин каккан казыктай тартып өрмөдүм. Кыргызстанды кайрадан артка кайтаруу. Мен президенттикке ушул программа менен чыккам. Эсиңиздерде барбы? Артка кайталы деп. Артка кайталы деген программа бул баягы союздун мезгилиндегидей турмушка кайталы, тартипке кайталы. Ошондой кайтууга мүмкүнчүлүк барбы деген суроо коесуздар. Мен 1000 жолу кыйкырам, бар эмес, ал мүмкүнчүлүк ашып атат. Эмне үчүн андай болбой атат? Себеп бизде жеткиликтүү, бекем, таза инсандардын келиши кыйын болуп атат. Эмне үчүн ошондой болуп атат? Жараткан Аллах Таала айтат экен, пейили бузук элге наадан падыша берип, ал аркылуу жазалайбыз дейт экен. А пейилибиз эмне үчүн бузук дей турган болсок, сиздердики эмес, меники бузук. Эмнеге? Тыйын. Казакстандын жаранын алган кыргыздар шайлоого катыша алабы дейт, катыша алат. Сизди Кыргызстандын жанакы тизмесинен чыгарып жиберген эмес эч ким. Кайсы жерге деген суроо берип атат. Биз жакында катуу талап кылып, мен макул эмесмин деген кыймыл талап кылып, укугум бар деген кыймыл талап кылып, эмнеге жетише алдык биз? Эгерде башта тек гана Кыргыз Республикасынын элчилиги бар, консулдугу бар, аймактарда гана шайлоо өткөрүлөт деген болсо, бүгүнкү күндө кандай болуп калды? Уюмдуу болуп, топ жашап аткан кыргыздар эгерде арыз жазса, биз ушул жерде ушунча 1000 эл жашайбыз. Ушул жерге шайлоо уюштуруп бериңиз деп кайрылса, Борбордук шайлоо комиссиясы ошол жерге шайлоо уюштуруп берүүгө милдеттүү. Түшүндүңүздөрбү? Ал аябай чоң жеңилдик. Экинчи жеңилдик. Москвадагы жыйынды көрдүк, түз эфирден деп атасыздар. Мен ошол жерде кагаз менен окуп бердим мен. Токтомдор менен расмий. Ал кандай болот? Кел, мага бер, балам. Кандай болот? Мына телефонуңуздар бар. Ушул телефондон электрондук каттоо дегенди киргиздик биз. Ачасыздар, консулдуктун баракчасы бар. БШКнын, Борбордук шайлоо комиссиясынын баракчасы бар. Ошого киресиздер, каттоо дегенин аласыздар. Ошол үйүңүздөн чыкпай туруп, телефонуңуз менен каттоодон өтөсүз. Түшүндүңүзбү? Я. Каттоодон өтөсүз. Мисалы, Астанадасыз сиз. Коюп коет. Астанадасыз, Павлодарда болгон болсоңуз, Павлодарда эми 500 кыргыз бар экен, мен аларга айттым мен. Болгон 3 автобус кабат аткансыздар. 3 автобусту жалдап, же болбосо мына мен бүгүн келдим. Электричка катты айткан, келемен. Отурдум, сүйлөшүп, келдик, кайра кеттим. Баасы болгону кыргыздын акчасында 700 сом экен. Бул не деген нерсе? Мамлекеттин үчүн, элиң үчүн, жериң үчүн. Бул не деген сөз? Мына ошентип каттоодон өтүп коесуздар. Анан жанагы тизме деген өзүнчө бир баракча бар, БШКнын тизмеси. Мен азыр унутуп атам. Точка KG деген бир эмне бар. Карасаңыздар, интернетти ачсаңыздар эле кирет. Бардык жерде жазылып турат. Ошол жерге катталып коесуздар. Анан автоматтык электрондук каттоодон өткөндөн кийин бул дистанттык каттоо болот. Алыстыктан, алыс каралыктан катталып коесуздар. Ошол күнү шайлоого 2 жума калганда, 10 күн калганда карайсыздар, тизме чыгат. Ошондо өзүңүздөрдү табасыздар тизмеден. Сиздер катталдыңыздар, тизмеден табасыздар. Келесиздер Астана шаарында Кыргыз элчилигинин имаратында, же болбосо белгиленген бир имаратта шайлоо өтөт. Ошого барып катышып, добуш бере аласыздар.
Бул укукту мен Москвада айттым. Бул укукту колуңуздарга алып берем. Иншаллах Кудай буйрса алып беребиз, биз аракет кылабыз. Ошол укуктан колдонгонду каалайсызбы? Деген суроону койдум мен өткөн жылы. Мына кечеги жыйында айттым. Биз сиздерге бүтүн Кыргызстан убада бердик эле. Ушул укук колуңуздарга тийди. Эми калганы сиздин өзүңүздүн колуңузда сураган. Эми кандай дейсиздер? Мүмкүн айтарсыздар. Үйдөн келип алып кетпей бекен? Қазақстан азаматы biz аңжақтан ұшаттан шығып кеткен Қазақстанда. Қатты регистрация болды. Учеттон чыгып кетип, бул жерде сиз электрондук учетко турасыз, консулдук учетко. Азырда турасыз, азыр карайсыз, тизмеңиз бар ошол жерде. Мана БШКнын төрайымы барып Москвада ушундай болуп элчиликте жыйын өткөрдү. Кайсы мамлекеттин жарандыгын алсаңыз дагы Кыргыз Республикасында шайлоого сиздин укугуңуз бар деген жарыя кылды го. Сиз эртеби кечпи баары бир кайрылып бара турган азаматсыз го. Сиздин башка мамлекетиңиз жокпу? Мына жерде мен Нурсултан Абишевичтин сөзүн караңыздар, менин жүрөгүм аябай, мен айткандай айтылыптыр. Эме дейт? Элиңдин уулу болсоң дейт, кыргызча которуп айтып берейин. Элиңдин уулу болсоң, элиңе жаның ачса, азаматтык намысың болсо, азаматтык деген атуулдук деген намысың болсо, казактын улуттук жалгыз мамлекетин өстүрүп, көркөмдөп, көркөм жолуна жан териңди сыгып жүрүп эмгек эт дейт. Жердин да, элдин да ээси өзүң экениңди унутпа дейт. Мана мен жанатан бери айткан сөздүн уюткусун Нурсултан Абишевич мондай жазып билип. Бизде Кыргызда ушундай эмес го. Эгерде кыргыз келип кыргызга бир нерсе айтса, колду көкүрөккө алып сынап. Анан ошону башка бирөө келип айткан болсо, атаңдын көрө акылды берген экен Кудай деп. Бул оору бар го бизде. Кандай дейсиңер? Машинени оңдотсоңор дагы мыкты кыргыз чеберине барып оңдотпойсуңарбы? Ай азамат мына. Аштой берсең дагы барып коштанга сен буйртма бербейсиң го. Башка айылдан болсо дагы барып алып келесиз го бирөөнү. Качан болот бул оору? Калбаса өтүп кетебиз ушул. Мына караңыз. Мен эле айткан сөз ушул. Улуттун уулу болом десең дейт. Ошон үчүн мен дайым айтам, кыргыз жигити, кыргыз баласы, кыргыз кызы Африкада жүрсө дагы көкүрөгүндөгү кыргыз паспортун болуп турууга милдеттүү болуп, Кудай кааласа, мен ушуга жеткирем деп айтам. Себеп биздин барар башка жерибиз жок. Кетер жерибиз жок. Биздин ата-бабаларыбыздын сөөгү калган жерде биз ошол жерге кайрып барабыз биз. Биз башка кээ бир эстүү элдердей болуп, сүт арзан болсо, нан жумшак болсо кете бербейбиз. Бекерден калган эмес. Ар бир азаматтын киндик каны тамган жери Мисири дейт. Убактылуу жүрүп турушубуз мүмкүн. Мына ата-энени дагы жоготкончо какшатып, безилдетебиз дагы, жоголгондон кийин ыйлай беребиз. Кой, ыйлаба, болду, бүттү. Кетти ал. Ошол сыяктуу элиңди, жериңди дагы жоготкондон кийин ыйлап сактагандан Кудай сактасын дейбиз биз. Мына түркүнчүк болгондон Кудай сактасын. Канча миллиондогон калкы бар, кээ бир улуттар бар, мамлекети жок. Биздин бактыбыз ушунда турат. Өз желегиң бар. Өз мамлекетиң, өз элиң, өз тилиң бар, Кудайга шүгүр. Бүтүндөй бириккен улуттар уюму таанылган. Сиздер анча байкабайсыздар аны, сен кыргыз, казак экөө бир тууган. Бир, дили бир, тили бир, дини бир, бүтүндөй философиясы бир. Сиздер аны сезбейсиздер, байкабайсыздар. Өз элиңиздерде жүргөндө жүрө бересиздер. А бүтүн мамлекеттеги жүрүш деген өтө кыйын, оор маселе.
Атым Гүлшаев дейт, саламатсызбы? Суроом, кыргыз элинин ишеничин кантип канткенде кайтарасыздар дейт. Биринчи ишеним артыңыздар. Ишеним жүктөңүздөр. Кантип кайтарабыз? Мен ошол ишенимди кайтарам деген үчүн көбөлүп жүрөм. Менин да колумдан келет. Бир азаматты көкөлөтө мактап туруп, эртеси күнү жумуштап алам. Керемет жумуштап алам. Мен 11 жыл болду. 11 жылдан бери жумушсуз жүрөм. 11 жыл болду. Менин колумдан келбейби. Актап жактап көкөлөтө бериш. Ушундай келет. Бирок ага жүрөк жол бербейт. Менин алдыма ушундай кагаз таштагандай таштап коюшат. Тандамыз тек кана тынч. Мен тынч боло албайм. Мен антип жашай албайм. Мен бирөөнү актап, мактап, жактап, ысык нан жей албайм. Мен ишеничим, элдин ишеничин мен кайтаргым келет, аткаргым келет. Бир азамат айтпады, билесиңиздер барбы? Мына элдин баары макул болуп, көгөрүп сиз жалгыз калдыңыз деп. Мына турмуш далилдеди. 5 жыл өттү андан бери. 5 жылдын ичинде турмуш далилдеди. Мен жалгыз калсам дагы позициямдан кылдай бешайган жок. Азыр айтат мага, жана жерде таанышканда бир жигит, сиз дагы момда болуп барып албайсызбы бара турган жерге дейт. Мен барбайм анда. Мен бара албайм. Могу иним жаман көрсө дагы, сиздерге кээ бир сөздөрүм жакпаса дагы, мен күйөөгө чыга турган кыз эмесмин, жакшы көрөм дейт. Мен өзүм үчүн айтып аткан жокмун. Таарынсаңар мага таарыныңыздар. Эл жерге таарынбайсыздар. Азыр таптуу айтып, желкеңиздерден таптап, эртең аңга түртүп жиберуүнү каалабайм. Бүгүн ачып айтайын, бүгүн каттуу айтайын, эртең жарык жолго түшөлү кылыңыздар. Мындай болсоңуз, жалгыз каласыз го дегендей болот. Мен жалгыз калбайм. Ар бир инсандын жараткандан башка досу болбойт. Аллах жалгыз дос. Мен ушул оюмдан кайтпайм, жалгыз калып, дагы 40 жыл шайланбай калсам дагы кайтпайм бул оюндан. Мага баары бир. Ээн талай эрмечөлдө жалгыз калган кезимде дагы бул оюмдан кайтпайм. Бирөөгө жагынайын деп жакшы сүйлөбөйм, жалган айтпайм. Ушундай азамат. Кыргызстан бул туңкуюктан чыгалабы, чыкпайбы дейт. Бир акылмандан сураптыр да, бирөө келип сурап атат. Биз бактылуу заманды көпкө чейин күтүшүбүз керекпи десек, күтсөңөр көпкө чейин дептир. Түшүндүңүздөрбү маанисин? Күтсөңөр көпкө чейин. Момдуп жазып атат. Бул туңкуюктан чыга алабызбы, чыкпайбызбы? Каалайсызбы чыкканды? Чыгын. Чыгын кааласаңыз. Бирөө айтат, бактылуу болгун келеби десе болот дейт. Келет дейт, бол дейт бактылуу. Ким тоскоолдук кылып? Эми бир мисал келтирем. Бишкекке барсаңыздар, Ошко барсаңыздар деле, кай жерге барсаңыздар, жума күнү мечитке кирип чыгыш өтө кыйын. Жолдун оң жагын карасаңыз дагы тилемчи, сол жагын карасаңыз дагы кайырчы, башта бир эле улут ошондой болуп, балдарын көтөрүп алып турат эле, азыр жаллан кыргыздын келиндери отурат ошондой, баласын көтөрүп алып. Кайдан үйрөндүң ажанайын бул окат? Кайдан үйрөндүм? Мен ошолорго кээлерине токтоп алып айтам. Маңдайымда ашкана турат. Жазылып турат. Тейлөөчү керек дейт. Тейлөөчү. Gününe 500 som deydi. 3 jolgu tamamın bekar. Gününe 500 som. Cumuşun bütün 8 saat işleysin. 500 som alasın getirsin. 10 günde 5.000 eken de bir ayda 15.000 eken. Muhallim işlep atar 7.000 somdan. Ayemni üçün sen 8 saat oşol jerde teylөөчү bolup işlep, dasturkon tazalap antip mantip жоқ. Барбайт. Ар ашканага барсаң жазылып турат. Тейлөөчү керек, идиш жуугучу керек, күнүнө 400 сом, күнүнө 600 сом, базар күндөрүндө кыргызда эмне көп, той көп. Той болгон күнү 800 сом экен. Неге барбайсың, айланайын? Неге барбай сагалап ошол жерде колуңду момунтуп отурасың? Неге барбайсың ошо? Жок. Иштегиси келбейт.
Барып атасыздар ғой Бишкекте, көріп атасыздар мечіттің алдын. Жұма намазға барып көріңдерші. Жүрегің безілдеп қалған. Мечіттің алдынан өте албайсың. Ал жерге чөнтөгіңді қанша толтырып барсаң да жетпейді. Әрбір 50 сомнан беріп шықсаң дағы чөнтөгің жетпейді. Аны кесіп қылып алдық біз. Башта уялшылар. Ассаламу алейкум дейді. Астанаға қош келдіңіз дейді. Қошуақ болсын. Сұрау. Атбашыдағы логистикалық борбор құрылған деп жатады. Құрылады деп жатады. Біздің мемлекет үшін пайдасы бар дейді. Москвада аябай кенен жауап бердім мен үшін. Интернетте бар. Мен бұл елден мүмкін болушынша алыс болмақпын. Себебі біздің чоң аталарымыз айтқан. Чоғу жүрсем жанында айбалта болсын деп. Мен алардың логистикалық борборынан мұртым бүткен жоқ. Мен алардың кебетесін көрейін деген көзім жоқ. Мына мен үшін қатты айттым, ашып айттым. Біз есебін шығарып бердік. Bir kişi айтты шығып алып. Мен көрдім, 6 киши бар екен деді. Ұқтыңыздар ма шыны? Ұқтыңыздар ма? Астанада тұрасыңдар, қорықпай айтқылатшы. Ұқтыңыздар ма? Kırmızılar ne için öldür salmayken şunca Себеп Астанада жүрөбүз да биз. Ким салат? Ким салат? Мамлекет деген ел болот, карындаш. Ел бар үчүн мамлекет болот. Ел жок болсо кайсы мамлекет болот? Ким мамлекет деген? Мамлекет сен, мен, карындаш. Мамлекет бул киши. Баарыбыз бириксек мамлекет бизде. Ким мамлекет? Мамлекет деген ким бул? Тирүү жан бар. Барып атабыз айткандай, Алатоо көрүпкө келбейт, ел болбосо дейт. Ошон үчүн ел болбосо мамлекет болбойт. Ошондуктан жанагы логистикалык борбор болобу, урматтуу мекендештер, логистикалык борбор болобу, темир жол болобу, башкасы болобу, мен ал мамлекет менен түк мамиле кылмак эмесмин. Эч кандай мамиле кылмак эмесмин. Ачка калган кезимде дагы алар менен аралашмак эмесмин. Алардан 5 миллион кыргыз эмес, 100 миллион калк бар, Америка титирип атат. 100 миллион. Алардан дүйнө жүзү титирип атат. Калтырап атат. Айрыкча бизге окшогон улут, кечирип коюңуздар, бизге окшогон улут, оома, туруксуз жетелемерекпиз. Иним капа болбосун, жанагы мен айтып атат деп. Жок, мен ошондойм. Кайсыл жерге барсак, ошол жердин тилин сүйлөп кетебиз. Ким менен отурсак, ошонун үрп адатын үйрөнүп кетебиз. Биз бираз жеңил-желбирээкпиз айдын айында. Кандай дейсиңер? Мойнубузга алышыбыз керек. Oyun alganda bizde öndürgen prodüksiya özümüzde yok olsan alabız da. Kim çıgarat ошону? Kim çıgarış керек? Yok özümüzde. Kim çıgarış керек? Эмне жок? Сырье Менделеевтин таблицасынын баары бар Кыргызстанда. Бүтүндөй барлыгы бар, жердин астында жатат. Миллиарддаган тонна көмүрүң жатат Кыргыз. Миллиарддаган тонна темириң жатат Кыргыз. Жылына 500 000 тонна чыгара турган алюминиң жатат Кыргыз. Баткен менен Панфилов районунда чүйдүм. 250 000 тоннадан жылына чыга турган алюмин жатат. Кызыл кекиртеги тойбогон ач көздөрдү көтөрүп алып, падыша кылып алганын үчүн ушундай болуп отурасың. Эмне үчүн ушундай болуп атасың? Себеп шайлоодо 1000 сом алып атасың. Келечегибиздин кереги жок. Бизге бүгүн 1000 сом керек деп атасың. Бүтүндөй келечегиңди, эли жериңди, тууган уругуңду, небере чебереңе чейин 1000 сом менен же болбосо бир кесе тамакка кошуп сатып берип атасың Кыргыз. Токтом деп атам мен. Токто садагам. Эгер быйыл шайлоо болбосо сен ачка калмак белең. Албач ошону 1000 сом. Мына өткөндө Москвада бир кыз көзүмдөн жашымды чыгарды. Агай дейт, мен ата энеме жаздым дейт. Көрдүңүздөрбү бардыңыздар? YouTube'га чыкты. Мен ай сайын атам менен апама ушунча акча салам дейт. Мен өткөндө айттым дейт, менин балдарыма ошолордун акчасын алып оозуна арамдан салбаңыз деп ыйлап жазсам, баары ошолордон 1000 сом алып, ошолорго добуш берип салыптыр. Мен ант иштим дейт, убада берем, экинчи аларга акча салбайм деп ыйлады. Атам менен апама салбайм деди.
Men ay sayın 15.000 salvatsam, alar 5 yılga 1000 so'm berip koysa, meni satıp жиберишти алар деп ыйлады го. Көрдүңүздөр койсуңуздар. Gördük. Men ayттım, карындашым андай дебе. Атаң менен энеңе салы бер. Адашкан, жок дейт. Мен ушундай болуп сөз бердим. Мен салбайм. 5 жыл бою ошол баксын дедим. Біраз бизге аң сезім. Айтып атасыздар, кантип деп, ушинтип оңолобуз. Ансыз оңолбойбуз. Бизди бирөө келип оңдобойт. Бир жигитти жазыпсыңар да, жыйын өткөрүп партиялык системаны сизди киргизген деп айтып жатат Бекназаров дейт. Бекназаровдун түшүнө эмне кирсе айта берген азамат ал. Мен өмүр бою тескерисинче партиялык тизмеге каршымын деп пикир беретем. Кандай дейсиңер? Айналайындар. Силер менен чогуу жашап келатам го мен. Мен ал жигитке окшоп көрпөнүн астына кирип алып саясат жүргүзбөйм да. Ачык пикирип айтам. Партиялык тизме жарабайт. Биз парламенттик системага даяр эмеспиз. Биздин каныбызга, жаныбызга ал система сиңген эмес деп, жападан жалгыз сиз калдыңыз көгөрүп деп кыйкырды го. А мунун түшүнө эмне кирсе ошону айта берет. Тил не важно же. Сүйлөй берет да. Ошо кишинин атын да атабайын дедим. Интернет тармагында тарап жаткан кошуна мамлекеттин генералынын Баткен тууралуу айткан сөзүн кандай кабыл алдыңыз? Сиз кандай кабыл алдыңыз? Мен сизден де жаман кабыл алдым. Караңыздар. Мамлекет деген бул бир үй бүлө. Мына сиздер өзүңүздөрдүн корообуңуздарды таштап бул жака келдиңиздер. Корообуңуздарга чыкпаган чөптүн баары чыкты. Алмаңар гүлдөп, мөмөтүйүп, жерге түштү. Аны эмне кылат ошол жерге түшкөн алма? Кошунаңыздын тоогу менен малы кирип жейт. Кандай дейсиң? Эмне үчүн? Себеп ал үйдүн ээси жок. Кыргызстан азыр ошондой. Кожоюну да жок, ээси да жок. Тартиби да жок, башкасы да жок. Ошон үчүн ар ким колунан келгенин жасайт. Кандай дейсиздер? Чечкиңиз келеби? Сиз чечилишин каалайсызбы? Күнү түн аракет кылам. Кантип? Ошону чечеп, кармаган жерден суу чыгарам деген азаматтарды алып барыңыздар ушул жерде. Азыр карап көргүлө. 3 жетекчи болот, үчөөнү караңыздар, бири-бирине укмуш окшош. Үзүлөйүн деп, катуураак айтсаң ыйлап жиберчүдөй болуп турган азаматтар. Бүтүн өзүнө окшогондорду тандап алат дагы. 27 жыл, 30 жылда 3 ооз сөз айтпаган азаматтардын баарын жыйналып тоого алды. Эмнеге ушундай кылат? Себеп жанында өзүнөн көбүрөөк билген киши болбош керек. Жаркылдап өзү жаныш керек. Жанайын дейт, ар жагында жок да. Түтөйт да толтуруп алып, түтөт быкса. Баарын билип турасыңар, тек гана мени сүйлөтүп алгыңар келет. Себеп мен деле айтайын дедим го, бирок эмне? Билесиз да койт, билем. Коркот да. Ana kantip prezident oldu mu Korsun'a? Ya. Korsun'a kantip prezident oldu mu? Kim? Oldu işte. Kim korkot? Şimdi sen yine oldu ötütpayı. Öptür öttünüz de. Мына Алмаз Атамбаев деген президентти билесиңер бу? Бир жигит айткан. Атамбаевка каршы чыккандарды Кудай урсун деп кыйкырган. Ошто туруп алып, эсиңерде бар. Азыр деле бар ушул жигит. 6 жыл бою Атамбаевти мен тааныбай келдим. Жалгыз. Аябай катуу сындап келдим. Мени тепкиге алып келди. Бүтүн ак көз, кара көз, ак сакал, көк сакал кыргыз баатырлары. Ал кетти. Менин принцибим ошондой. Колунда кылычы бар кезде, бийликте отурган кезинде тике карада айт кемчилген. Кеттиби? Тийбе. Теппе жыгылганды. Мен 2005-жылы айттым эле. Акаев кетип калгандан кийин бүтүндөй баары Акаевка каршы чыгып жүргөн экен, мен билбеп турмун да. Тепкилеп баштаганда айттым эле. Жарадар болгон арстандын үстүнө
чөбөрлөр чыгып ойногону жарашпайт экен деп айттым эле. Бакиев кетти аркасынан нелерди карашпаган. Кетип бартып мүдүрүлүп кетсе дагы Бакиевчилер деп кыйкырышып атты. Атамбаев айтты. Атамбаев шайланганда эсиңиздерде болсо мен айттым. Муну кыргыз эли шайлаган жок, Корейдин кара жашыгы шайлады деп айттым. Эсиңерде барбы? Болса айтып эле койгулачы, менин көзүм тирүүсүндө айтып койгулачы. Мен да кубам кылайын. Бар экен, угуп тур ушуну деп. Мен 6 жыл бою тааныбай өттүм. Отунбаеванын эмне дедим эле мен? Самозванкасын деген. Мен ошол шайланган күнүн эртеси кабинетине кирип айткам. 6 жылдан кийин Атамбаев Ала Тоо аянтында айтты, туурабы? Ким туура экен? 6 жыл баштагы айткан Мадумаровбу ким? Мен ошол 95-жылы момундай бир бөтөркө сууну көтөрүп алып, 30 жаштагы күйүп турган Мадумаров айтты. Күндөр келет, биз дүйнөдөгү эң бай мамлекет болобуз. Биздин 1 литр суубуз таңкыс болуп аткан 2 литр бензинден кымбат болот десек, ошол жердеги отурган депутаттардын баары күлгөн. Аябай жомокту сонун айттыңыз деп. Ошондон бери канча жыл өттү? 20 жыл, 22 жыл өттү. Адахан Кемсанбаев дейт, партиясы жок депутаттыкка барбайсызбы? Айланайын. Партиясы жок ким шайлоого барат? Ушинтип конституция алышпадыбы? Мен 2010 жылы бул конституция туңгуюк калып барат деп айттымбы? Айттым. 6 жылдан кийин Атамбаев айтты. Ар бир кадамга бомба көмүлүп кайылган экен. Андагы көз ачык Мадумаров айтты. Туңгуюк калып барат дедим. Кече 16-жылы кабыл алган конституциясын айттым. Бул мамлекетти жок кылабыз конституция деп. Жок болуп атат мамлекет. Көрүп атасыздарбы? Мына кече президенттик академиянын башчысы бар Алмаз Ахматалиев деген. Ошол Темир Сарыев үчөөбүз түз эфирге чыгып калды, ыңгайсыз суроолорду. Мен 10 жыл башта кыйкырбадым беле бул конституция Кыргызстанды кайда алып барат десем, Ахматалиев эмне деди? Көрдүңүздөрбү? Не деди Ахматалиев? Не деди Айланайындар? Элдин баалары Мадумаровтай акылдуу эмес, алдын ала көрө билген дейт. Азамат. Ошондуктан алар жазган конституцияны биз артка кайталы деген чыгып атканыбыз менен артка кайтып, биздин партиянын максаты Мадумаровдун тилеги эмне? 120 депутатты жоюп, 75 депутатты калтырууыбыз керек. Бул бир. Депутаттар партиялык тизме менен эмес, элдин элегинен биз кезинде шайлангандай элдин өкүлү болуп келиш керек, партиянын өкүлү эмес. Бул 2. Үчүнчүсү, Кыргызда 25 министрдин кереги жок. 11 гана министрлик калтырып калган, баарын жоюш керек. Бул 3. Кыргызга 57 жогорку окуу жайдын кереги жок. 7 мамлекетти кылып калтырып калганын билгендей кыл деш керек. Үчүнчүдөн, 4-дүнчүдөн бүтүндөй окуу жайлардын баарын мамлекеттин эсебинен бекер кылуу керек. Союздун мезгилиндегидей. Анан биз ошол жерден окуган балдарды мыктынын мыктыларын тандап алып, Оштон жаш жигиттер кыздарды ысык көлдөн азамат жигиттерди кыздарды Баткенге, Баткендикин чүйгө, чүйдүкүн Жалалабадтыкын нарынга кылып айдашыбыз керек. 3 жыл иштеп бересиң. Себеп сага биз стипендия төлөдүк. 3 жыл иштейсиң. Себеп бүгүнкү күндө алыска айылдарга барсаңыздар, бир гинеколог жок. Бул не дегени? Алыска айылдарга барсаңар, бир тиш доктор жок. Бир бала доктору жок. Бул эмне деген нерсе? Эмне деген көрүнүш бул? Мына кече Россиянын президенти чыгып сүйлөдү да айтты. Биз 1 сентябрдан баштап 1-4 класска чейинки балдарга ысык тамак бекер беребиз деди. Бул союздун мезгилинде да болгон эмес деп айттыбы? Жок деген ошо кишини уктук деп койгулачы. Уктуңарбы? Ошондой дедиби? А муну Мадумаров 2005-жылы жасап койбодубу Кыргызстанда? 2005-жылы 1 жылга жетпей вице-премьер болуп турган кезинде мен ушуну жасап койбодумбу? Неге айтпайсың? 15 жыл башта. Кыргызстандын эл багып жатат, бийлик артка тартып атат. Кошуласызбы? Сиз мага кошулуңузчу суроо бергенmiş.
Men ушуну айтып келатпаймынбы? Жанагы жерде айтып атканымдагы Кыргызстанда бүткүл эл тарабынан шайланган президент бир убакта өкмөттүн башчысы болуш керек. Өкмөт деген жоюлуш керек. Эл ишеним арттыбы, президент кылып шайладыбы, өкмөттү өзүң жетекте. Керт башың менен жооп бер. Менин системам ушундай. Менин системам да ушундай. Ошондо Кыргызстанда атка минер чиновниктердин саны 50%га кыскарат дагы, бюджет 50%га өсөт. Мен муну вада бере алам. Эмнеге? Мен далталчы эмесмин. Алар 11 миң кылса мен 12 миңден берем деп кызат. Ишенип койгула мага дейт. Ой, ишенген үчүн Рахман агайыңар ошону сатира кылып ойноп жүрөт. Казакстан бийликке баш ийген үчүн өнүктү кандай ойлойсуз? Азаматсыз, азамат. Мен дагы ушундай ойлойм. Кыргызстан күчтүү президенттик башкарууга өтүшү керек. Президент айыл өкмөтүнөн баштап министрлерге чейин керт башы менен жооп бериш керек. Жеке башы менен жооп бериш керек. Өткөндө жыйында айтып атпайбы? Баланчы деген министриңиз ушундай экен, момчу алмайынча иши маселебизди чечпей атат десе, мен айтып койдум, экинчи антпейт дейт. Уктуңарбы ушуну? Мен асмандан алып айтып аткан жокмун го, бөтөн мамлекеттен келген жокмун го. Мен дагы көргөнүмдү айтып атам. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, ар бирибиздин келечеги өзүбүздүн колубузда. Мына Нураке айткандай, жердин да, элдин да ээси өзүң экениңди унутпа дейт. Өзүң кандайды каалайсың, ошондой болот. Бирөө келип түзүп бербейт аны. Мага жакшы болду, Нурсултан Абишке 1000 жолу рахмат. Мен айтсам, кантип дешиңер мүмкүн эле, мен окуп берип атам да. Ушундай өлкөнү 30 өлкө өлкөгө киргизип койгон даанышман жетекчинин сөзүн айтып берип атам силерге. Бизде эл ойлонуп атпайбы? Урматтуу Адахан Молдумаров, Жалал Абаддагы, Аксы районундагы Унгар тоосу Өзбекстандын карамагына өткөнү канчалык деңгээлде чын өзүм аксыдан болом, бирок чын төгүнүн биле албайбыз дейт. Сиз биле албайсыз, мен да биле албайм, депутаттар да биле албайт. Себеп бул жашыруу болгон экен, мен да ушул маселени сиз сыяктуу коюп келатам. Сиз сыяктуу айтып келатам. Кыргызстанда пенсияга чейин 27 жылдык мугалимдик эмгек акым калган. Пенсияга Казакстандан чыктым. Кыргызстандагы эмгек акыбызды кандай жол менен кайтарып алсак болот? Эжекемдин суроосу дейт. Кайтарып ала албайсыз. Кайтарып ала албайсыз. Биз менен Казакстандын ортосундагы, эки өлкөнүн ортосундагы пенсияга чыгуу жөнүндөгү бир келишимге, маселеге кол коюлушу керек. Мына кезинде мен Россия менен премьер-министринин Михаил Ефимович Фродковду отургузуп алып туруп кол коюңуз деп келишимди Душанбеде кол койдурган. Эмнеге? Кыргыздын дипломун Россияда тааныйм деп кол коюп берди. Ошол сыяктуу Кыргызстандан пенсияга чыккан киши Казакстанда ошондой күчкө ээ болот деген келишимге кол коюшубуз керек. Сиздей чынчыл адамдар бийлик башына келе албай келсе аябай жакшы болмок. Рахмат сизге дейт. Менин келишим келбешиме эки нерсе бар. Жараткан Аллах, калдайган калк. Калк. Калк көтөрөм десе, калктын колунан бардык нерсе келет. Колунан келбеген эч нерсе жок. Калк кааласа, пейилибиз тазарса, менден суроо, Бишкекте күндө мен 12 чакырым, 15 чакырым жөө жүрөм көчүмө. Кимдер гана келип учурашпайт. Ошондо суроо беришет баары. Быйыл барасызбы дейт. Мен айтам, эл даяр болсо. Эл кантип даяр болуш керек дейт. 1000 сомду көргөндө эси болуп калбаса. 100 граммды уруп алып эртеси күнү баш жазбаса, ошондо даяр болот. Ушундай десең түшүнөт экен да жетет. Менден көз каранды эмес ал. Менго Аллах канча өмүр берет, соңку демим калганча жалгыз калсам да бул жолдон кайтпайм. Мен кете берем. Депутат болуш мага сөзсүз милдет эмес. Бүгүн мен депутат эмесмин, бирок депутаттардан көп кыргыз кайрылат мага. Күн сайын жүздөгөн суроо келет. Ошо Бишкектеги офиске. Менин жумушсуз экенимди да билбейт экен. 11 жылдан бери
Sizlerde o aylık var, mende al da yok. Anam kantip жашап атасыз деген суроону коём. Эртең менен чымчык учуп кетет дагы, кайсы жерден курсагын тойгуза алам билем? Жок. Себеп кылдыраган жан жаныбардын бүтүндөй баарына рызык берүүчү жараткандын өзү. Алағанымызда, мына партиялық шай болдық та жақында. Мысалы, бізде партияның өзі де, артында кім тұрады, оны білмейді де. Сіз айтылды, партияға бұдай сатқанды сен апардың, темір сатқанды сен апардың деп. Списокта кім бар артында, ал елге қанын болып отпайды. Бұдан балдан келді. Биринчиден, Сақлымды жазып қойшы өздерін бұлай. Жоқ, елге атың ким менин? Нургазы. Антип айтардан башта мен кызыктымбы деп суроо бердим. Кайсы партиянын тизмесинде ким бар экенине мен кызыктымбы деп суроо берсем, караңгы эмес, жап-жарык. Мол жарыктан жарык. Кантип? Ошондо киресиз. Сиз үчүн жарык жок, эл үчүн Уксаң салага. Мен элден сурап атам бу көп нерсени билбегенимди. Эл билет. Кайсы министрди иштен алып, кайсы министрди кызматка коерун мен элден угам. Ондон жарыктап атканым. Киресиз, интернетке кирип, кнопканы басасыз. Ошондо чыгат. Шайлоонун алдынан 10 күн калганда бүтүндөй шайлоочунун тизмеси чыгат. Каалаган округуңузду текшерип алсаңыз болот. Бул бир. Шайлоо башталганда съездери бүтүп, БШК бекиткенден кийин басыңыз бүтүн Кыргызстан деген ким бар деп. 120 эмес, 200 кишинин тизмеси чыгат. Караңыздагы билип алыңыздар кимдер бар экенин. Бул ким деп. Бүтүндөй бүт баардыгынын тизмесин жарыялаш милдеттүү. Мисалы бүтүн Кыргызстанда 2015 жылы ким барды деп суроо салыңыз, бажырайган бойдон чыгат баары. А 2000 жылы ким барды деп бассаңыз, ал да чыгат бажырайып. 200 адамды билет, 10 депутат болса ошо кимиз барат? Кандай акча болар бар болбой. Жана өзүңүздөр кошо жүрүңүз болот. Мен өзүм үчүн жооп берейин. Бир жыл болгондор өздөрү үчүн жооп берсин. Менде тизме съезде бекитилет. Ошол бекитилген тизме кылдай кыйшаймай кетет. Ал тизмени кантип бекитем мен? Мисалы, кайсы райондонсуз? Алай районуна жолугушууга барам. Алай районунан талапкер болуп коюп аткан азаматты көрсөтөм. Мынол жигит же мынол кыз, мынол эжебиз же мынол карындашыбыз биз менен баратат. Биздин тизмеден баратат. Бергиле сурооңарды деп мен өзүм отурам. Алай каалаган суроосун берсин. Түшүнөсүзбү? Мен ар бир кандидатка бөлүп берем. Мисалы, Рахман Разыков агайыңар макулдугун берип калган болсо, мен кара сууга барам да көрсөтөм. Түшүнөсүзбү? Менин партиям бул аквариумдагы балык сыяктуу. Бүт ачык, кайсы жагынан карасаңар ачык көрүнөт. Менин партиямда базарком болбойт. Менин партиямда бизнесмен болбойт. Менин партиямда акыл байлыгы менен келет. Эми бул киши дагы аксакал. Өзү жаш көрүнүп, жаштарча тамашалаша берген менен өткөндө айылына барып калыптыр дагы. Бир жерге батага кирмей экен, көчөдө күтүп тура бериптир да. Кирбейсизби десе, азыр аксакалдар келсин дейт экен. Анан айылындагысы айтыптыр да. Рахман аке, айылдын аксакалы сизсиз депчи. Сен өзүн жаш сезип жүрө берет. Ушу киши күтүп, мына Көйдөн кыйкырыгы деген китепти сиздерге бет ачарын жасап, каалаганыңыздар алыңыздар деп айтып атат. Кезекти ушу кишиге берели. Мени чакырганыңыздар үчүн, биз менен жолугушуп өткөрөлү деп ушул жерге бир куюм чайга чакырып, ушундай ийри отуруп түз кеңешкениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Дайым жакшылыктарда, амандыкта жолугушуп турган күндөрүбүздү Аллах насип эткен болсун. Биздин элибизге тынчтык берсин. Асманыбыз ачык, жерибиз бүтүн, алты саныбыз аман, тапканыбызга жараткан Аллах берекесин берип, жадырап, жайнап, ошол тапкандын бардыгы балдарыбыздын, ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын кызыгына буйурсун, тойлорго буйурсун.
Eч kim какшап барбасын, ар бир өскүрүп жайлап барган күндөрдү насип этсин. Жакшылыкка жолугушат. Birinci жолугушуу болуп атат. Кийинкисинде мына жигиттер айтып атат, биз аябай тажрыйбалуу болуп калабыз деп. Кийинки жолугушууну башкачараак өткөрөбүз деп. Аллах ушул күндөргө чейин баарыбызды аман койсун. Жакшы калыңыздар. Аман болуңуздар.